Жергиликтүү элдин айтканына караганда Жетөгүз курортунун абалы жылдан жылга начарлап бараткан. Канализация, саркынды сууларды тазалай турган жайлары жарактан чыккан. Курорттон чыккан булганыч суулар төмөндө эл пайдаланып жаткан сууга куят. Мына ушул курорттун территориясында туруктуу жашап калган 85 түтүн эл бар. Алар жашап жаткан айыл эч кандай статуска ээ эмес. Бир нече жылдан бери бул көйгөй чечилбей, талаш тартыш менен келатат. Айыл тургундары болгон арыз арманын жогорку кеңештин депутаты Айда Исмаиловага да айтып калышты. Ушул Жакшынакай жер соорусу Жетөгүз эл ölçüsүнө белгилүү. Азыр ушул Жетөгүз районунун эң жакыр айылы көйгөйлүү айыл биз. Кийинки жолугушуу Жетөгүз айылында болду. Эң негизги көйгөй таза суу экени айтылды. Ал эмес, агынды сууда тартыш экендигин белгилешти. Арыктагы суудан ичет жанагы. Азыр арыгыбыз да акпайт. Анан ошол арыктагы суудан ичкен уже балдардын эмеси да оорусу пайда болот, сары каркабет оорусу пайда болот. Жетөгүз айыл өкмөтүнүн имараты деле эскилиги жетиптир. Жылга косметикалык ремонт кылып койгон менен Минтип улам бир жеринен тамчы шыбагы сыйрылып, капиталдык ремонтту талап кылып турат. Ал эми капиталдык ремонтко каражат жок. Ысык көл өнүктүрүү фондунан өздөрүнө тиешелүү каражат бөлүнбөгөндүктөн жогорку кеңештин депутаты Айда Исмаиловага кайрылышкан. Жогорку кеңеште мен бул маселелерди көтөрдүм. Көтөрүп, мына өкмөттөн, Кумтордон мага кат жүзүндө немелери келди да, жооптору келди. Анан биринчи жооптору мени канааттандырган жок. Анткени мына жөн эле отписка кылышыптыр. Кумтор мынтип жазыптыр, мына биз өкмөткө берип атабыз. Ошол акчаны уже силер өзүңөр эле мындай распределение кылып, өзүңөр эле бөлүштүрөсүңөр депчи. Кумтөр алтын казып жаткан жердин басымдуу бөлүгү мына ушул Жетөгүз районуна таандык. Кумтөрдөн бөжө правительство береби, каяктан бизге ошол иштетип аткан жерибизге как налог төлөнбөгөндүктөн жергиликтүү налогдор төлөнбөй атат. Плюс ошол жакта иштеп аткан транспорттор бар. Транспорт налогу да төлөнбөй атат. Анан жылына бир төлөнүүчү за вывоз мусор деген налог бар. Ал төлөнбөй атат. Анан ошонун баардыгы түзүлүп, жана келишим негизинде 14% ичине кирген деп бизге түшүндүрүп атат да. Жетөгүз айыл аймагынын тургундарында ишке тартуу боюнча макулдашылган менен бул ишке ашкан эмес. Айыл аймагына тиешелүү 5 айылдан 25 эле киши Кумтөрдө иштейт. Жумуш ордун алып атканда алар бизге бир нерсени айтты да, там специалисттерди по документам не совпадает деп, анан биз айтып атабыз да, сиздер бизге квота бергиле, а биз силерге специалисттер таптырайт деп атабыз да. Ошондо бизге мындай жакшы бир ушундай неме болот да, келишим. Ушу именно турган Жетөгүз айыл аймагында эң эле көп жер биздики. Ошону өкмөттөн көбүнчө басым ошо өкмөттөн сурайт элек да, ошону өкмөт туура распределение кылып, пропорционально туура бөлүштүрүп берсе деген. Ошондо деле бизге аябай көп жардам болот. Жыйынтык болуш үчүн чогуу мына иштешели сиз менен, Жолугушуунун жүрүшүндө жайыт маселеси да, компенсация маселеси да, ысык көл өнүктүрүү фондунун каражаттарын тийгиз бөлүштүрүү маселеси да чечилбей жатканын маалымдашты. Депутат барып көргөн Жетөгүз айылдык клубу качан курулганы белгисиз, четинен урай баштаптыр. Айыл өкмөтү боюнча акыркы 15-20 жылда бир эле спорт комплекси курулган. Ак Кочкор айылындагы чакан мектеп совет мезгилинде салынган дүкөндүн имараты. Жаңы мектеп куруу боюнча капиталдык салымдарга кирген экен. Эми ушунун боосу бек болсо экен деп Кудайдан тилешүүдө. Биздин мектеп 11 жылдык болуп кап вложение менен кирди. Буюрса да капитальный вложение менен кирди. Бирок биз ушул айылдын бул тургундары жанакындай Кабак айылына деле өнүгүү фонду элдин көбүнчө кыйратабыз, салабыз деп коюп, аркасынан анан кийин монтип ал шайлоонун алдында ошондой болгон. Салабыз мектебиңерди кыйратабыз деп өнүгүү фонду азыр кайра качып кетти да. Анан сизден сураныч көптөн көп. Ушу биздикин ушу көзөмөл деп турсаңыз, ата биз Кабак айылыныкындай болуп, дагы ортодо калып калбайлык деген теманы айтып атабыз да. Ал эми анын катарында эле турган камыштан салынган ФАП улам бир жеринен чычкан тешип кире берип, медициналык эмарат катары колдонууга болбойт деген тыянак менен колдонулбай турган. Кабак айылындагы мектеп да жараксыз абалга келген. Мына ушунун баары келип эле акча каражатына такалат. Айтымдарына караганда ысык көл өнүктүрүү фонду тегиз бөлүштүрүп бербейт. Мына ушул маалыматтын изи менен эл депутаты ысык көл өнүктүрүү фондуна келди. Именно ушул 5 айылга канча каражат бөлүнүп атканы ошо мага неме болуп атат, маанилүү болуп атат. Фонддун директору болсо бардыгын жергиликтүү администрациялар, андагы комиссиялар чечет.
Биз ошолордун гана айтканын аткарабыз деп оюн ала качты. Жергиликтүү администрациялардын өзүнүн байкоочу кеңеши бар. Алар карайт өзүлөрү. Өзүлөрү карап туруп анан бизге план бекитип берет. 1 жылдык планды. Биз андан бияка да кетпейбиз, ары да кетпейбиз. Только фонд бул распределитель. Эмнеси болсо да эл депутаты өзү киришкенден кийин бул маселе толук териштирилип, элдин жайыт, салык, компенсация боюнча мүдөө талабы аткаруу бийлигине жетет деген ишеним бар. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин депутаты Айда Исмаилова Ысык көл облустук бириккен ооруканасында да болду. Оорукананын учурда кабалы аткарып жаткан иштери туурасында маалымат алды. Айрыкча оорукананын жетекчилигинин оорулууларга кызмат көрсөтүү иштерин электрондук тартипке өткөргөнү белгилөөгө арзыйт. Врач кабыл алгандан дарылап чыгарганга чейин электрондук көзөмөлдө болот. Бир гана чоң көйгөй айлыктарынын аздыгынан квалификациялуу врачтар жер которуп чет өлкөлөргө чыгып кетип жатканы болууда.